Саламатсыздарбы, Кабар Шоу каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү видеобузда жашы 63 жашта болсо да, жаш кыздардай көрүнгөн чоң эне тууралуу айтып беребиз. Бул видеону көргөндөн соң өзүңүздү жаш сезип, баары алдыда экенине ишенесиз. Анда эмесе бул видеону аягына чейин көрүп, видеобузду лайк коюу менен колдоп коюңуздар. Биз баштадык. Эч ким ишенбейт. Тайвандык 63 жаштагы сулуунун сүрөтү. Чен Мэйфен бир нече жыл мурда күйөөсү менен ажырашкан. Кезектеги түгөйүнүн табуу ал үчүн оорчулук жаратпай тургандыгынан эч ким шек санаган жок. Тайвань сулуусу жана ырчы Чен Мэйфен 63 жаштагы ажары менен келбетин ушул күнгө чейин кантип сактап келгенин айтып берди. Бул тууралуу Daily Mail жазды. Чен Мэйфен күнүнө жок дегенде 10 күйөрмандан анын солугуна суктанган сөздөр тугат. 1975 жылы 19 жашында Мэйфен сулуулуктун ханышасы деген титулга ээ болгон. 36 жашка чыкканда өлкөнүн белгилүү жана таасирдүү тел алып баруучусу Чжан Сыёян аны Тайвандагы эң сулуу жана эркектерди акылдан аздырган аял катары жар салган. Мэйфен эртең менен имбир кошулган шорпо ичээрин айтты. Актриса дал ушул ыкма сулуулугу менен жаштыгын сактай тургандыгын айткан. Андан сырткары спорттук көнүгүүлөр боюнча насаатчысы экөө бир топ күч жумшаган ыкмаларды жасап, жумасына 2 ирет машыгат. Күн сайын шиш така кийип жүрөт. Ал эми бутунун чарчагандыгын жазуу үчүн жылаң айлактанып алып, күчтүн баарын согончого келтирген атайын тактайга турат. Аны менен катар эле колдорун, буттарын, муундарын чапкылап чыгат. Актриса мындай ыкма анын денесинде дем берип, күч чуркатат деп ишенет. Башкысы көтөрүңкү маанайда жүрүк керектигин айтат. 5 жыл мурда Мэйфен 10 жыл бирге жашаган күйөөсү менен ажырашкан. Ал учурда кийинки сүйүүсүн жолуктурарына ишенип турган чагы. Маалымат блог Спутник KG. Видео соңуна чыкты. Видеонун шилтемесин өзүңүздүн картайып калдым деген WhatsApp'тагы чоң энелериңиз менен да бөлүшүп коюңузду сурайбыз. Сиздер менен Кабар Шоу каналы болду. Саламатта калыңыздар.